Жигиттер, сигнал бүгүнкү тема сигнал. Сигналда схема кандай иштейт? Так даана түшүндүрүп коеюн. Туугандар, сигналда бул жерде мынакей биздин биринчи сүрөтүбүз аккумулятор, предохранитель, реле. Бул болсо руль. Рульда эми баягы рульду баскандагы бул кнопканын сүрөтү тартылган. Бул сигнал. Эми подключение мындай. Негизи сигнал бардык эле машинанын сигналдары мына ушул схема менен иштейт. Биринчи мынакей аккумулятордун минуска турат, общий корпуста минус бар. Плюс келди, через предохранитель келди, реленин 30 контактына келди. Бул жер силовой контакт постоянный питание келип турат. Эми качан реле кошкондо ушул 30 контакт 87ге чыгат дагы сразу сигналга келет. Сигналдын плюсовой контакттары экиге ажырап, эки релеге тең. Ал эми массалары бири-бирине кошулат дагы кузовко урулат. Ал эми управлениясы болсо реле 1 плюс 1 минус менен иштейт, ошондуктан бир жагына плюска кошуп койсо болот, кааласа через замок кылып койсо да болот. Жана экинчиси рульдагы келген массага уланат. Именно рульду басканда масса келет. Ошол келген зым релени управлениянын бирөөсүнө уланат да, экинчи жагы плюска берилет. Демек экинчи жагына плюс турганбызы рульду басканда электромагнит пайда болот, 30 контакттан келген плюс 87ге өтөт. Ал эми сигналдын экинчи контакттары массада турат, ошондуктан сигнал иштейт. Мына ушул схемада бардык сигнал схемалары бирдей эле иштейт. Буну окутууганда практически сабактарды карап туруп, ошоңо карап реле монтаж кылып и подключать этип кайрадан бизге видео кылып жиберип турсаңар болот. Сигналдын ички көрүнүшү кандай болот? Мына сүрөттө көрүп турганыңар бул пластик. Пластиктен бул жерде темирден мембрана бар. Мембранада бул жерде ок жабышкан. Мына ок мына байкасаңар, бул жерге чейин бир ок тагын. Ушул бул жерде отмотка, электромагнит пайда болгондо муну өзүнө тартат. Тартканда бул жерде отключка берет. Эми бул сүрөттө түшүнүксүз болгондуктан мен мынакей бир фараны сигналды толук чачтым. Муну көрсөтүп кой жакын. Бул эми сигналдын ичи. Көрүнөт экен? Сигналдын ичи бул пластик жөнөкөй эле. Улиткасы уун катуу чыгыш үчүн. Негизги ишти бул тинике мембрана менен ортосунда катып турган темир аткарат. Эми звук вообще сигналда кантип чыгат? Именно качан но тинике эми колумда турганча но мен четкенде чыгып аткан звук тынымсыз берилгенде ошо сигналга айланат. Эми бул кантип буга удар тиет. Вообще мына мембранада бул темир турган темир. Азыр муну биз жапсак, мунун ичинде мындай отмотка турат. Отмотканын бир конеси бул жака, бир конеси бул жака каткан. Эми ушул каткан зымдардын бирөөсү прямой. Экинчиси бул жерде мына кнопка бар. Бул кнопканы басса өчөт. Көрүнөт экен, көрүнбөйбү камерада. Мына боковойнан бассам, мына ажырайт. Ошо именно качан бул контакт бунун ичине киргенде мындай процесс болот. Мына бул жакты карагыла. Бул кнопка, бул көрдүңөр, именно бир контактында мына ушу кнопка турат. Качан отмоткага плюс-минус берилгенде бул жерде мына магнитке айланат да, бул темирди өзүнө тартат. Тарткан мезгилде бунун именно бул жерде контакты, бул контактты тебет. Тепкенде бул жерде магнит поля жоголот. Анан бул кайра эшикке удар менен чыгып, бул жерге урат. Урганда звук чыгат. Эми ошол кайра ордуна келгенде кайра могу контакт тийип калат, кайра магнит пайда болот, кайра тартат. Кайра тарткан мезгилде могу контактты басып коет. Айтор ошол кайра өзүн өчүрүп жандыра берген мезгилде бул темир бул мембрананы урат. Ар урганда звук чыгат. Ошо үзгүлтүксүз урганда сигналдан үн чыгат. Электромагнит жардамы менен иштей турган сигналдардын бардыгы мына ушундай иштейт. Ичинде бир эч нерсе жок болгону электромагнит создавать этилет. Ошондо бул темир тартат. Тартканда бул алда кнопканы өчүрөт. Кнопка өчкөн мезгилде ордуна чыгат, кайра магнит болот, кайра тартат. Айтор бул жака питание берип, питанияны үзмөйүнчө ошол
процесс кайталана берет. Секундасына 10 жолу 15 жолу кайталанганда мына обычный эле мындай ушул звук үзгүлтүксүз берилгенде мындан дагы бат 10 эсе каттуу болот, ушундай сигналга айланат. Сигналдын ички көрүнүшү мына ушундай болот.